Анас бабаңызды ердеген завалатқан ақбата, ыйманыңыздар менен бар болыңыздар. Алатаудай биік, жүрегіңіздерге, қаныңыздар ойнаған ыйманыңыздар менен ат үстінде бекен болыңыздар деген ақбата көкбөрішілерге. Амин! Оң қанат, сол қанат демей, аталардың ақбатасы көкбөрішілер үшін бар болыңыздар. Өте қырсығы жоқ. Жарақаттан алыс болған алдыңыздарда көкбөрі ойынның 1-2 орындағы финалдық беттеші сіздердің назарыңыздарда. Мен бұға шейінгі болған көкбөрішілердің ойын жүрісі ойынша таныштырып кетейін. Ортадағы башқы арбитр ел аралық даражадағы Қалыс Жексенбек Жарқынбаев. Қапталдағы Қалыстар Ысыкөл аймағымыздың тәжірибелі илимді Қалыстары Ахметов Алмаз жана Тоқтосынов Аскер. Өнөткетке 20 мүнөттөн 3 тайм финалдык беттеши. Алдыңыздардағы ақ түстөгү Кендирхан тамған жери Канизавод Элитер көкбөрү командасы. Канизавод Элитер көкбөрү командасынын такымында ата-андашы сары түстөгү Аксу командасынын тайгазанын көз жайы беттешилери. Мына эки киши команда электен өтүп келип, мына оюн талаасында жакшы оюнду баштады. Канизавод ак түстөгү Канизавод командасынын такымында улак урматтуу күйөрмандары. Жақыпбеков Нурбек Канизавод командасынын бомбардири. Высший лигада ойнап жүргөн область баракелди Чадырейде Дирюкай. Bir esep менен Канизавод көкбөрүчүлөр командасы алдыга озуп чыгууда. Birinci номердеги Иманбеков Акбар, чапканаты Нимой, 87-жылкы көкбөрүчү. Экинчи номердеги Жақыпбеков Нурбек, чапканаты Спирит, 86-жылкы. Үчүнчү номердеги Жақыпбеков Кенжебек, чапканаты Чабалекей. Балбаков Алтымыш, чапканаты Адмирал. Молдагазиев Нурбек, чапканаты Көкбет. Дүйшебаев улан чапканаты Чагылган. Эмил уулу Жакшылык, чапканаты Карагер. Кембиров Жиембек, чапканаты Чийгашка. Кейдебаев Элеман, чапканаты Мальчик. Асылбек уулу Чыңгыз, чапканаты Береке. Жана Кайдабаев Жаку, чапканаты Зайчик. Айып уулу Тилек, чапканаты Кашкар. Команданын капитаны Иманбеков Акбар, машыктыруусу Чотов Алмаз, жетекчиси Садыбаков Камчыбек Мырза. Улак ортодо жерде, улак стартта, биринчи тайм. Мына урматтуу көкбөрү күйөрмандары финалдык беттеши биринчи, экинчи орунга болгон салгылашууга күбө болуп отурасыздар. Ал эми сары түстөгү Ысыкөл аймагыбыздын 2 жолку чемпиондору айтылуу Аксу командасы. Аксу командасы менен тааныштырып коеюн. Улар али да болсо жерде Аксу командасы жакшы аракет кылып ортодон алтыгайын деди эле, бирок болбой калды. Баракелди Канизавод. 3-cü номердеги Жақыпбек Кенжебек Балбан жон билек келди жигиттерибиздин бири ортодон улакты көтөрүп атаандашы Тайгазанга Аксу командасынын Тайгазанын көздөй чабыттап бараткан кертеси улакка жабышып атышат. Бирок Тилекке каршы Тайгазандан алыстап кетишти. Ысыкөл аймагыбыздын 2 жолку чемпиондору жакшы өсүп келе жаткан команданын бири Ысыкөл аймагыбыздын сыймыгы. 1-ci номердеги команданын капитаны Сапарбеков Айбек, чапканаты Зорро 87-жылкы көкбөрүчү. Усенов Сары деп коебуз тергеп, чапканаты Максимов. 3-cü номердеги Качкынбаев Дастан, чапканаты Бойка. Осмоналиев Меку, чапканаты Пумер. Бадиков Саламат, чапканаты Лексус. Молдокулов Самат, чапканаты Лазер. Акентаев Дастан, чапканаты Улар. Мына ушундай 2 команда менен мен сиздерди тааныштырып алдым. Эреже боюнча улак ортодо алга чыгып кеткенге байланыштуу ортодогу Тайгазанга жакын айланмада ортодогу 2 команданын жекеме-жеке көкбөрүчүлөрү эмгектенүүдө. Азыр эми кандай олоруна өзүбүз күбө болобуз. Ортодогу жекеме-жеке көкбөрүчүлөрүбүз
10-cı nomerdagi Abdüş уулу Urmat çapkanatı hareket jana Kanizavod 5-ci nomerdagi Moldogaziyev Narımbek Gökbet çapkanatı 85-ci жылкы көкбөрүүчү, ал эми Урмат 94-cü жылкы көкбөрүүчү деген жабылайлы. Ортодогу айланмадан улап чыкты, экөө бирдей жабышты, эми аутка сүргөнгө аракет кылмакчы булар. Ошол 8 командадан чыккан Эрен Берденери оюну мыктылар мына 2 команда болуп белгиленип, мына ортодо оюн жүргүзүп атышат. Тилекке каршы улак ортодо жерге түшүп калды. Улак жерде урматтуу көкбөрүү күйөрмандары, мына бөлүмүздүн сыймыгы болгон Канизавод 54 деп кимдик кандалган жердин атынан коюп, Маракет бойдун атынан койгон Канизавод 54 командасында мына өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кайрадан эле улак ортодо аутка чыгып кеткенине байланыштуу. Ортодогу кайрадан экип жекеме-жеке эңгич азыр оюнду жүргүзөт. 5-ci nomerdagi Moldogaziyev Narımbek çapkanatı Gökbet, 9-cı nomerdagi Kеңешбеков Асқат çapkanatı Катун 92-ci жылкы көкбөрүүчү улак ортодо. Эми ортодогу аттарды бакетте ортого көндүрүп, ортодогу болгон ыкмага атты жакшы бир сагмаяга салыш башкача ыкмалардын бири деген жабылга эле. Канизавод 54 көкбөрүү командасынын эңгичи ортодон алып чыкты. Эми кылкылдап сүрмөктөп кини көрдүк ыржыбайды тамбасты болуп урунуп бермей болтуруп акырын атаандашы Аксу командасыны тайгазанын өзүнө баратат. Эмгек азыр өнөктөштөрү жакшы жардамга келип оюн кандай бурулат болду экен. Биринчи тайм 20 мүнөттөн финалдык беттеши 3 тайм дегенче болбой эле азыр 2 команда бирдей жулмалашып аткан кербези. Üç kıldığı menin komuzum, 3 kuruşlu menin kalpağım degендей жараткандын күнү караңызда кандай сонун илебинен намышып жазмалында көгүлдөр алатоонун бербетин сүңөлдүн жээкине улуу майрап эмне деген акбата тилеndi урматтуу бүгүнкү чырчыйма келген Ысык көлүнүн учагына толуп келген кадырлуу меймандар, Кентиптан танган Ысык көл аймагынын атуулдары мына Кудай куткулсын 2 мүнөт карамамы Канизавод катуу урдуруп эрежени бузуп койгон үчүн 4-cü номердеги Балбаков 60 2 мүнөт карамамы улак ортодо 5-ci номердеги Молдогаziyev Нарымбек чапканатты Көкбет 85-ci жылкы көкбөрүүчү, ал эми Аксу командасынын 10-cü номердеги Абдыш уулу Урмат эң мыкты бомбардир болуп саналат. Чапканат аракет 94-cü жылкы көкбөрүүчү. Эреже менен такматак бардыгы өзүнүн эрежеси менен, мыйзамы менен, тартиби менен болгону жакшы. Ортодогу башкы арбитр Көкбөрүү Федерациясынын эл аралык даражадагы башкы калысы Жекшембек мырза. Бир гол жаап койгулачы ушул башкы калыска. Тең калыс болушу өтө оор бул көкбөрүүгө. Бишкек Борбор Ордолу Бишкек калабыздан бери атайын келип, мына тең калыстыгын жүргүзүп аткан Жекшембек мырзага чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Улак алаңыча болбой дагы эле ортодо экөө бири-бирин катуу изилдеп, кайсы жагынан бир жылчыктап эң кетейин деп аткан кездер да. Ай керемет, толпарларды караңлачы. Тилекке каршы 4-cü номер Бүтелек артка, 4-cü номер артка 60. Сенин убактың Бүтелек, сен эмне кирип атасың? 60. Бугу ойна 60. 60. Жакшы угуп ойносун, Кудай буйруса 80-90 деген атка коносун. Улак ортолку айланмада мына ушундай урматтуу көкбөрүү күйөрмандары, Кыргыз Республикабыздын ачуубуз Шаршенов Алмазбек Атамбаевдин атынан ушул көкбөрүү улуттук каада салымга 200 000 сом
Ulak ortada, ortadan kaylanpada. Buna ulay buyursa 8 komandanın içinin uşul 2 komanda ilekten ötüp finaldık betleşүүдө жақсы кармашып атышат. Чоку болот олордун бийикчери. Чокудай болду кызымдын жигиттери. Чок кармаган колум менен баатыр болду деп, чоң аталар өстүргөн сени мени деп. Бири-бирине менен жакшы мамиле менен, бири-бирине аяр мамиле менен ортодо жекеме-жеке көп көрүшүбүз. Абдышуулу Урмат чапкан аракет ортодо Аксу командасынын жана 5 номердеги Молдогазиев Нарымбек болду. Улак ортодон чыкты. Канизавод командасынын такымында улак Жакыпбеков Нурбек. Эми Нурбекти билесиң. Балбан билек, белдүү, такымдуу, тактикалуу, тажрыйбалуу. Жакыпбеков Нурбек. Нурбектин такымында, Канизаводдун такымында улак. Эми аутка сүйрөп чыкканда булар албетте аракет кылат дегенче болбой эле. Аутка жетти. Эскара жетти, бирок аракет өтөсүнө чыкпай, айланбадан чыкпай калды. Ортодогу Канизавод командасынын жекеме-жеке оюнчусу Дүйшөбаев улан чагылган деген тулпар менен Дүйшөбаев улан өзү 80-жылкы көкбөрүчү, талай-талай байгелүү, ушул көлдүн намысын талай-талай жолу коргогон, талай байгеге ээ болгон Дүйшөбаев улан 80-жылкы көкбөрүчү. Ал эми 10-номердеги эң мыкты чабуулчу Абдышуулу Урмат Аксу командасынын чапканат аракет 94-жылкы көкбөрүчү ортодо оюнду жүргүзүп аткан кербездери. Эреже боюнча ортодогу айланбага 1 мүнөт убакыт берилет. Урматтуу көкбөрү күйөрмандары 1 мүнөттүн ичинде эч кандай аракет ишке ашпаса, 2 жекеме-жеке көкбөрүчү алмашат. Убакыт келип жеткен соң, кайрадан 2 көкбөрүчү алмашты. Биринчи таймдын 15-келгис минутасы кетти. Алдыңыздарда 5 мүнөт убактыңыздар сиздерди күтүп атат. 8-номердеги Кемпиров Кийенбек чыйгашка чапкан. 11-номердеги Өмүрзак Данияр Шрам чапканаты такымындагы тулпары Шрам 90-жылкы. Ар жакта өзүнүн өнөктөштөрү жакшы күйүп аткан кезде эми бул катуу оюн. Анткени 1-2-ге ойнош өтө кыйын, өтө кымбат, өтө татаал. Улактын салмагы, урматтуу көкбөрү күйөрмандары, эреже боюнча 35 килограмм. 35 салмактагы улак ортодо. Убакыттан пайдаланып, мен сиздерге жакшы, жагымдуу маалыматтар менен бөлүшөйүн, урматтуу көкбөрү күйөрмандары. Кыргыздын улуттук ат оюндарынын күйөрмандары, сүйүүчүлөрү, ат сүйүүчүлөрү. Мына Кудай буйрса келе жаткан намаз оюндарыбыз, жазгы майрамдарыбыз, улуу жеңиштин 9-май улуу күндөрү турат. Кыргыз эли ушинтип ортодо ойноп аткан 5-номердеги Молдогазиев Нарымбек чапканаты көкбет 85-жылкы көкбөрүчү. 10-номердеги чабуулчу Абдышуулу Урмат чапканаты аракет 94-жылкы көкбөрүчү. 2 мыкты жекеме-жеке, 2 команданын жекеме-жеке оюнчулары ортодо оюн жүргүзүп атат. Элекке каршы улак жерде. Экинчи таймдын кайра келгис минуталар кетип атат чыкылдап. Кечиресиздер, биринчи тайм кесип коюңдар. Ортодон Канизавод командасы улакта алып чыкты. Эми
Emi görөbüz, emi oyun kандай burlat boldu eken. Akırın, astarak birbirlerinde ayarma menен birbirlerге силер үйгө керексиңер, кыргыз атуулсуңар, элге керексиңер. Astarak жигиттер, көп көрүүчүлөр. Мына мындай ыкмада көбүнчө чийимден ал жагына чыгып туруп, анан бери оюн таласына кирип эңкейип булакталып кеткенге жакшы шарт түзүлөт да. Дегенче болбой эле аутка чыгып кетти. Биринчи таймдын 18-минутасы кетти, урматтуу көп көрүүчүлөр. Эсеп азырынча 1-0. Канизавод номер 54-чү көп көрүүчүлөрү бир эсеп менен азырынча алдыда. Улак ортодо Кыргыздын мына Эрендердин ойуну көкпөрү. Мына атабыз кандай сонун ыргактарын таштап кеткен бизге атаганат. Улак ортодон Канизавод командасынын ортодогу эң кичи алып чыкты. Нарымбек Молдогазиев ортодон жакшы эңчип эле, бирок башкы арбитрдин чечими боюнча Улак Алида болсо жерде. Мына Сару Аксу командасы жерден жакшы эле көтөрдү эле. Бирок Тилекке каршы аут. Кийинден ар жагына чыгып кеткенге байланыштуу 19-минутасы кетти. Улак ортодо биринчи таймдын аякталышына 30 секунда калды. Кана, ыкчамыраак. Кандай болсо дагы ала тоодой бийиктик, ак мөңгүдөй тазалык. Акбар, оюнга кирсең болот. Акыркы секундалар. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Биринчи тайм бүттү. Демесе, аттарыңыздарды ары бери бастырып, басмайылдарын бошотуп, демин басып. Секунданттарыбыз даяр, биз даяр. Башкы арбитрди күтүп атабыз. Капталдагы калыстарыбыз Ахметов Алмаз, Токтосун Абаскер. Кетти, экинчи тайм. Кырсыгы жок, жаракаттан алыс, мүчө ажырабай. Аман эсен көп көрүүчүлөрүбүз оюнду жүргүзсө экен деген тилек. Биз ар дайым ушундай тилектебиз. Канизавод 54 командасынын элдин кашында, бирок Тилекке каршы башка арбитрдин ышкырыгы чыкты. Эми замен туура эмес болгондук эрежени бузгандык үчүн азыр буллит болот. Аксу командасынын бир оюнчусу карамамыда 4-номердеги Осмоналиев Меку Бумер менен карамамага чыкты. Азыр эми буллитке күбө болобуз. Бул буллит деген эң сонун көрүнүктүү ыкмалардын бири көкпөрүдө өзүңүздөр билесиздер. Азыр эми Канизавод командасынын капитаны Акбар Иманбековдун Нимой деген тумпары менен такымындагы азыр буллитке күбө болобуз. Ana bir көп көрүүчүлөрдү бүстүрөп коелучу, урматтуу күйөрмандар, барсыңарбы? Ийде. Эрендердин оюну көкпөрү.
Kulpar тұсында кетті, ішкіріп кетті, қол жаулар! Сүріп қойыңыздар, Ақбар Иманбеков! Чапқанаты Немай! Жана ошондой Оп! Қандай аккуратно алдылар, қандай сан. Жет өлчеп бір кесіп тұрып қойышқан екен. Улақ жерде, улақ стартта. Ал эми сары түстөгү Аксу командасы Ысыкөл аймагыбыздын 2 жолку чемпиондору деген чай болмой эле. Темиртау командасынын капитаны Ақбар Иманбеков чабуулда атаандашы Аксу командасын тайгазанын көздөй деп кетти. Келди. Эмне деген көрүнүш. Урматтуу көккөрү көрмандары. Чаап келип мына ушундай ыкма менен тайгазанга улакты ыргытып кетиш болду. Албанчылык. Улак кайрадан эле жерде стартқа улақ түсті, ышқырық берілді. Екі команда бири-бирин ушундай курч көз карашы менен ойноп аткан кербездерин жерден алып кетиш керек. Эми азыр Аксу командасына кичине ойгонуу керек. Аксу командасы бөлүбүздүн 2 жолку чемпиондору, Саруда өткөн оюндарыбызда чемпионатта мына 1-чи орунду жеңип алган. Сыртакебиздин турниринде баш байгени жеңип алышкан бөлүбүздүн сыймыктары бул Аксу командасы. Аксу командасы, урматтуу көккөрү көрмандары, өзүңүздөр билесиздер, 2 жылдын ичинде мына ушундай аттарды топтоп жакшы ийгиликтерге жетишти. Эко бирдей катырата кармады дегенче болду. 8 команда оюн жүргүздү. Биринчи оюнда Белегата менен тоң ойноду. 13-1 эсебинде Белегата тоңду жеңип алды. Экинчи оюнда Каркыра менен Ысыкөл 1 беттешти. 0-4 эсебинде Ысыкөл Каркыраны жеңип алды. Үчүнчү оюнда Ысыкөл 2 Канизавод ойноду. 8-4 эсебинде Канизавод Ысыкөл командасын утуп алды. Жетөгүз менен Аксу 4-чү оюнда 6-3 эсебинде Аксу командасы Жетөгүздү утуп алган. 5-чи оюнда Белегата менен Ысыкөл ойноп, Белегата 10, Ысыкөл 0 эсебинде Белегата жеңип алган. 6-чы оюнда Каркыра менен Жетөгүз ойноп, 3-1 эсебинде Каркыра алдыга чыккан. 7-чи оюнда Тоң менен Канизавод ойноп, 12-1 эсебинде Канизавод утуп алган Тоң командасын. Белегата командасы менен Ысыкөл 1 командасы ойноп, 3-1 эсебинде Белегата командасы 3-чү орунга толук ыйгарымдуу ээ болгон. Эми урматтуу көккөрү көрмандары, улак ортодо ошентсе да буга чейин оюн кандай болгон экенине сиздер өзүңүздөр маалымат алып алыңыздар деп, Апат группасынан проигрышы жок Канизавод мына ойноп аткан ак түстөгү көккөрүүчүлөр чыкты. Анан Аксу командасы Апат группасынан толук жеңип чыккан 2 команда беттешип атат. Улак ортодо Улан ортодо Канизавод Дүйшөбаев Улан чапканаты чагылган 80-чы жылкы көккөрүүчү. Ал эми сары түстөгү Аксу командасынын ортодогу эң кичи жекеме-жеке көккөрүүчүсү 11-ci номердеги Өмүрзаков Данияр Аксу командасы чапканаты Шырам 90-чы жылкы көккөрүүчүлөр алмашат жекеме-жеке көккөрүүчүлөр. Кыргыздын жакшы бир кеби бар го, жекеме-жеке деген ушул эмеспи? Мына ушул Тайгазанды ушул мына биздин мүнөткө чейин, ушул бүгүнкү ойноп аткан оюнга чейин алып келген Тайгазанды түптөп, федерация болуп, мына ушундай эрежени түптөгөн Болот атабыздарга, Темир аталарыбызга чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Мына биздин жаныбызда спорт журналист, комментатор агайыбыз Табылды Асыгалиев агабыз көзөмөлдөп, башкы калыс болуп бизге жардам берип, акылын айтып отурган Табылды Асыгалиев агабызга чоң рахмат. Экинчи тайм, биринчи, экинчи болгон орунга каймашуу.
Ulaq дағы dalе bolsa ortadagi jeke-jeke oyuncular almaşat. Beşinci nomerdagi Kanizavod komandasının jeke-jeke Gökbörçüsü Moldoğaziyev Narınbek. Gökbet çapkanatı takımındagı 85-жылғы Gökbörçü. Al эми Аксу komandasının 9 nomerdagi Kengешбеков Асқат Гатун çapkanatı Kanizavod komandası ortadan жақшы bastı. Эми акырын азыр групптан чыкты. Эми азыр дүрбөлөң башталат эми. Дегенче болбой эле башталды. Свисток башкарып битирдикler. Аксу командасынын bir oyuncusu Karamanoğlu'na ketти. Geldi. Ulaq Kanizavod komandasının takımında şu Kanizavodga bir жақшы bir sürüncüler var mı? Ruğdu olup koymaydı. İyi buna gördüler mi? Gitti. İkinci tayından oyunda güve olota zastarak yeter. Akırına sürüncüler ayağa akırın. Ulaq yerden götürüldü. Ulaq yerden götürüldü. Ösever, önever. Öz takdırınız kolunuzda dep. Hurmatly Gökbörü görmänleri, mana uşul bugünkü marake. Ösüköl mamleketlik nomeri 54 Asıl Tukum Jarvanın 90 жылдык marakesini uyuşturup atkan etno madaniyatты жана at sportun өнүктүрүү борборубуз ушунеки at майданыбыздын башында турган башкы мүдүр Элеман жалпы коллективи менен uyuşturup атат. Bir gol çağıp koyalım. Ошо биздин Элеманга көмөк көрсөткөн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Аманкулов Канат Маратовичке bir gol çağıp koyalım. Жакшы көмөгүн көрсөтүп аткан биздин башчыларыбызга чоң рахмат. Канат Маратовичке чоң рахмат. Мына Элеманга жакшынакай акылын айтып, көмөк көрсөтүп, жақсы жолда сапарлаш үзөңгүлөш болду ушул мараке тойдо. Дегенче болбой Улак ортодон чыкты. Дүйшебаев улан чапканаты чагылган. Аксу командасынын 10 номердеги Абдышуулу Урмат мыкты чабуулчу Караманова чыкты. Убакытты өлчөдүк. Ап, баракелде. Кандай сан? Kanizavod elitер. Mana ulanды билебиз, канча жылдан бери ушул ат үстүндө Көкбөрөгө жакшы бир салымын кошуп келе жаткан ак баталуу байгелүү жигиттерибиздин бири, элибиздин сыймыгы. Улан өзүнүн Kanizavod командасын bir эсеп менен дагы алдыга сүйрөп чыкты. Баракелде дегенче болбой, улак түшүп калды го. 12 nomerdagi Kanizavod Ayıpoğlu Tilek çavunda. Hayran yengegim bay. Alice hazır bu
хатасын кайра жандырганга аракет кылат да. Айып болду тилек дегенче болбой эле Аксу командасынын такымында улак. Кетти атандашы Камизавод командасын Тайгазанын көздөй кылкылдап баратат. Бирин бууп, бирден кийип, мына өзү ушул көкпөрүнүн эрежеси боюнча акшы оюн жүрүп атат, комбинациондуу оюн болуп атат. Техникалык оюн болуп атат. Кудай буйрса, улактын салмагы эреже боюнча 35 килограмм дегенче болбой улак калып калды. Улак жерде эч ким таппай калды. Улак жерде Улак ортодо. Эми көкпөр көргөндөрү бул оюндун эсеби ушундай өсүп атканына байланыштуу өзүңүздөр мындай билип аткан чыгарсыңар. Анткени Камизавод командасында Иманбек Акбар, Жакыпбек Нурбек, Дүйшөбай Улан деген мына Вышиликадагы ойноп жүргөн Акбар менен Нурбек 2 мүнөт күтүп атат. 2 мүнөттүн ичинде бүт ийгиликтерди жаратса болот, урматтуу көкпөрүүчүлөр. Ар бир 15 секунда сайын ташса болот, билесиңер, мындай оюндарды да көргөнбүз. Улак ортодо. Улак ортодон чыкты. Акырын жигиттер. Эми ушул жерден суурулуп чыгыш керек да. Эми такымга качырада басыш керек. Эмнеси болсо да Аксу командасы шыгыл эмгек менен кайрылып чыкты ортодогу топтон. Дегенче болбой, мына ыкма менен аутка сүрүп ташташты. Спортунун улуттук түрлөрүнүн өнүктүрүү дирекциясынын башкы мүдүрү Асанов Токсонбай байкебизге бир гол чыгып коелу. Жакшы көмөгүн көрсөтүп, мына ушундай назарын салып. Акыркы секундалар. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Мына ушундай түшүнчө болтуруп, экинчи таймдын дагы арасына келип жеттик. Улакты стартка алып келип таштап койсоңуздар. 3-чү тайм. Кол чаап коелу, урматтуу ағайын-туугандар. Эсеп азырынча 5-0. 3-чү тайм. 1-2 орунга болгон оюнубуз сиздердин алдыңыздарда. Тайгазан алмашты. Капталдагы калыстар өздөрүнүн жумушун мыкты өтүп аткан келбездери. Ак түстөгү Камизавод 54 командасы менен сары түстөгү Аксу командасы. Камизавод командасынын такымында улак кылтылдаган боюнча атаандашы Аксу командасынын Тайгазанын көздөй баратканга болбой эле. Мына эреже боюнча ортодогу айланманын так ортосуна улак түшүш керек. Башкы калыстын талабы ошондой, оюндун жүрүү ыкмасы ошондой. Улак ортодо.
10 номерда Абдышулы Урматов чапканат аракет менен Молдagazi Narынбек ортодон улатталтырышты дагы Акбарга өткөрүп берди. Канизавод Акбар Иманбеков чапканаты немой. Эми мындай ышмада салып кетиш кыйын. Көрдүңөрбү? Өзүңүздөр көргөндөй ушул абалда салып кетишти. Бирок айлан. Опара келди. Акбар Иманбеков чапканаты немой. Есеп 6-0. 3-чү тайм, шешилүүчү тайм. Бара келди, жерден Канизавод командасы улакты көтөрүп алды. Бирок тилекке каршы түштү улак жерде. Кийинге жетпей улак түшүп калды. Улакты жерден көтөрүштү. Улак Алида болсо жерде. Аут! Тилекке каршы аутка чыгып кетти. Улак ортодо. Абдышулы Урмат чапканат аракети менен ортодо. Канизавод командасынын 5-номердеги көкбөрөчү Молдagazi Нарынбек Көкбет деген чапканаты менен ортодо. Нарынбек менен Урмат. Тилекке каршы аутка чыгып кетти. 3-күн. Дагы да болсо убакыт бар алдыда. Улак ортодо, Урмат менен Улан. Чапканаты чагылган, Урматтыкы аракет менен чагылган. Улан менен Урмат ортодо. Экөөнүн ойлонуп атканын көрдүңөрбү? Шашпай. Улан эми кантсе да карт көрүүдө. 80 жылкы тажрыйбалуу команданын эң аксакалы Шашпай. Айбаты менен акырын атты буруп коюп, соорусун улам Урмат жака мишайт кылып. Акырын иним, азыр эңкейип көрөйүн деп көрдүңөрбү? Карт көрүү, улуусун сыйлап кичүү узат кылып атканын кара Урматтын. Акырын. Ортодогу убакыт бүттү. Эми жеке оюнчулар алмашат. Сары менен Акбар капитаны өзү шымаланып чыккан экен. Жакшы эңгич Аксу командасынын мыкты эңгичи. Усенов Сары дегенче болбой эле Акбар алып чыкты эле, бирок тилекке каршы аутка чыгып кетти. Ой, чиркин-ай, эки тулпардын тирешип атканын карачы. Эки тулпардын тирешип атканын карагыла. 9-номердеги Кеңешбеков Аскат чапканаты Гатун жана Канизавод командасынын ортодогу оюнчусу 5-номердеги эңгичи Молдagazi Нарынбек чапканаты Көкбет. Каралат аттардын жөөлөшүп атканын бара келди. Эмне деген көрүнүш.
Эки тулпардын тирешип атканын карагылачы. Bir sıra koymaylı ya hurmatlı kökbörü görmanları. Başsınarmı? İyi. Çirkin ay. Arjağında göbültür. Isıkıl. Arjağında ak kalpağın basa giyip ak karga bölenip alato. Ortasında öpötüreşip atkan görünüşlü kararlar. Kırgız eli kılımdardı karıtkan. Hiç kim bizde çıkarmaydı. Bunday kağıda saltığız menen tarıktan degen usul emez mi atakanat? Atadan balaga ötüp gele жатқан мұрас. Қада сал, атанын туяғы, атанын мұрасын алып қалған атуыл деген ұшыл еместі. Эми эреже ойынша ортадағы уақыт бітті, ортадағы эки жекеме-жеке көкбөрүчү алмашты. 3-чү таймдын чыкылдаган минуталар кетип атат. Кайрылгыс мүнөттөрүбүз кетип атат. 4-cü номердеги Аксу командасынын Осмонали Меко Бумбек чапканаты. Ал эми 12-cü номердеги Айып уулу Тилек чийинден кругтан чыкты. Эми азыр окулон башталат. Ушундай катуу оюн болот да, негизи ушинтип чийинден чыгып калса катуу оюн башталат. Дегенче болбой эле ошол сүрмө топтун арасынан урмат алып чыкты. О, чиркина. Баратканын карачы, анан бири-бирине жабышып калат. Жылкы бири камбар атаны даңазалап таңктап. Бүгүнкү номер 54 Ысыкөл мамлекеттик асыл тукум жылкы чарбасынын 90 жылдык мааракеси куттуу болсун деп бир кол чаап койсо кандай болот я? Мына ушуга көмөк көрсөтүп аткан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Канат Маратовичке жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын спортунун улуттук түрлөрүнүн өнүктүрүү борбору Асанов Токсонбай байкелерге бир кол чаап коелу элдин атынан. Рахмат. Мына жетекчилерибизге чоң рахмат. Кыргызмын деп келген дүйнөгө тоо жамынып. Кыргызды туу тутуп жүрөм. Бул дүйнөдө тайманбастан кыргыз деп келдим дүйнөгө, кыргызмын деп кетермин дүйнөдөгүн деген кыргыздын улуу сактарын туутуткан байкелерибизге рахмат. Улак ортодо 3-cü таймдын 12-ci minutасы кетип атат. Убакыт тизелеген чоң бир байлык. Атаганат убакытты токтоткон ким бар экен дегендей. Сары жакшы эңкейди эле, бирок кичине болбой калды да. Жакыпбек Нурбек, Нурбекти билесиң эле. Жогорку лигадагы Сокулугай командасында мына жакшы оюнчулардын бири. Абырдын түйү Заралдын. Акбар, есеп азырынча 6-0. Сабырыңды кармасаң болот. Улан менен урмат ортодо. Улан менен урмат ортодо. Уландын чапканаты чагылган, бу чагылганды Ысыкөл аймагы жакшы билесиңер. Уландын такымындагы тулпары чагылганды баш эстеп. Билгени бир 10 жылдын бери жагы жакшы бир эмгек менен бат эстеп, таңазалап, тантап, сылап, сыйпап, өзү менен чогуу алып келатат.
Aksu komandası жақсы hareket kılıp atdı. Bırak жақсы alıp gideyim dese Mişel kılıp atmayı öyle. Mişel kılıp atdı al öyle bana öyle salayın dedi o da жақсы öyle. Bırak olmaya da. Üçüncü time. Kuday buyursa. Yatqasa zatmayız başqası. Akırın. Vay bana geldi. Urman. 9. nomerdeki Askat. Tapkan atı Gatun. 1. nomerdeki Kanizavod 54 komandasının gökbörücüsü, komandanın kapitanı Akbar İmanbek Tökü. Eke tumpardın tireşip atkanın kararlaşın. Bara geldi. Oşense bol eyle. Aksu komandası жақсы emgek kılıp atasın, жақсы. Attın soğurusun koyup olganın karabaysın. Bastı. Gödününün bastı bolgonda da Akbar İmanbek Kanizavod 54 çavulda. Kaptaldak bıraça atratkanın kararlaştı teskerinden basıp. Altın öyle sevince. Sol tağda tur ol, taksı. Akırkı sekundalar gitti. Akırkı minutanın akırkı sekundaları. 9. nomerdeki Askat jana Ulan Ишебаев Ulan bilen Askat жақсы mehnat bilen aldı Aksu komandası. Ulan javıştı. Ушундай ыкшады да, бирок убакыт өзүнүкүн алат экен. 10 секунда калды. 3-чү тайм, финалдык беттеши 1-2 орунга 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Bara geldi. Ушундай жагымдуу оюнга күбө болду, урматтуу күйөрмандар. Батага келип коюңуздар, батага, урматтуу калайык калк. Эмесе ошол үстүбүздө жогоруда көргөн көк бөрү оюнунун финалдык беттешүүсүнүн жыйынтыгын чыгарып сыйлоо аземине Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Раззаков Жеңишбек Барбиевичти жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Аманкулов Канат Маратовичти чакырабыз. Финалдыбызга келип, бүгүнкү финалдык беттешүүнү 90 жылдык мааракенин жеңүүчүлөрү Канизавод Көкбөрү командасына кол чабуулар болсун. Аксуунун өрөлү, Аксуунун жигиттери, кол чабуулар. 2017 жыл иман, адет жана маданият жылынын алкагында этно маданиятты, ат спорт индустриясы жана асыл токон жылкы чарбасын өнүктүрүү борборунун 90 жылдык мааракесине карата уюштурулган улуттук оюндардын көк бөрү оюну боюнча беттешти. 4-чү орунду ээлеген үчүн 20 000 сомдук сертификат менен ысыкөл 1 командасы сыйланат. Капитан командасы келип кошсоңуздар. 3-чү орунун жеңүүчүлөрү Делегата командасы 30 000 сомдук сертификат менен сыйланат жана ошол тартымдын каталашчысын капитанын чакырабыз. Кол медальдардын ээси болуп отурат жигиттер. Бул тартымдын капитаны Таштан Жийдебаев. Бул жигиттер чындап эле оюндун жогорку үлгүсүн бизге көрсөтө алды. Кийинки жеңиштер алдыда демекчибиз, ишеничибиз зор сиздер тарапта.
50.000 so'mlik sertifikat bilen Aksu komandası sıylanar. Sıylap yapkan Abantolov Kanat Maratovich. Gümüş baygenin esi 2. orun elimizden Aksu komandası. Bu komandanın, bu takımın kapitanı Aybek. Almaya aldığımızda olsa bugünkü göz jausiz alan, büyür kızıttan en biri sonun gökbürü finaldık betleşinin jengүүчүлөрü Jana Kırgız Respublikasının Prezidenti Almazbek Şaşenli Şakabayev'in fonundan atayın bölünген 200.000 so'm summasındагы акчалай сыйлыкка ээ болгон Кайзавод номер 54 Көкбөрү командасын сыйлайбыз. Akbar İmambek. Kapitаны Иманбеков Акбар сыйланат. Bugünkü oyunda 5 ulak saldı. Бүгүнкү оюнда 5 улакты таамай Тайгазанга салып, чындап эле өзүнүн капитандык милдетин мыктыдан келди аткарды. Жана бул тайпа алтын медалдар менен сыйланып, бүгүнкү өткөн 90 жылдык байгенин тарыхында байгениңиздер кут болсун жигиттер, ар дайым көп ойнун жеткиз ойноп, дагы да көп медалдарды кутууга Кудай өзү насип этсин. Бар болуңуздар.